Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым. Келгиле, бүгүн сиздер менен кыргыз тили сабагын кезектеги темасы менен таанышып алалы. Демек, бүгүнкү сабактын темасы жашылчалар. Токсон кабат тону бар, тоголок келген бою бар. Ойлоңгүлөчү, бул тапшмак эмне жөнүндө кетип жатат экен? Кайсы жашылчаны айтып жатат? 90 кабат тону бар, тоголок келген бою бар. Азаматсыңар менин сүйүктүү балдарым, акылдууларым. Бул сиздер айткандай оромо жалбырак, капуста экен. Келгиле, калган жашылчалар менен таанышып чыкайлык. Картошка, баклажан, бадыраң, капуста, коон, сабиз. Китебибизди 73 бетин ачып, текст менен таанышабыз. Алтын алма, томат, индейлердин жашылчасы болгон. Аны Европада дегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Калганын өзүңөр окугула. Демек, булар пайдалуу жемиштер экен. Азаматсыңар. Анда эмесе дептерибизди ачып, бүгүнкү числаны жазып, баякы айткан жашылчаларды көчүрүп алабыз. Экинчи көнүгүнү дептерибизге жазып алабыз. Алгачкы томаттын мөмөсү сары болгон. Сөздүктөр жана сөз айкаштарын эстеп калгыла. А дегенде кооздук үчүн гүлзарды өстүрүшкөн. Его вначале выращивали в качестве красивых цветов. Алынып келген алгачкы. Привезенный в начале. Үйгө тапшырма. 6 көнүгүү. Текстти окуп, көчүргүлө. Саламатта калгыла. Менин сүйүктүү балдарым.